Мамлекетте лицензиялуу канча адвокат бар? 4600. 4600 адвокат. Кыргызстан боюнча. Бул лицензия канча жылга берилет? Же бесрочный? Чектөөсүз. Чектөөсүз. Ушул 4600 адвокат былтыркы жылы урматтуу Билим Сардарбекович, адвокаттар бирикмесинин башчысы, канча мамлекетке салык төлөдүңүздөр? 4600 киши. Урматтуу Жүсүпбек Курманбекович, бул Курманбаевич, мындай маалымат менен бизде маалымат жок, мындай канча налог төгүп атканы жалпы 4600 деген бул жалпы лицензия алганы. Анын где-то 500-ü бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Адвокатуранын мүчөсү 2800. Анын ичинде дагы приостановленный 500дөн ашык, реально 2200 адвокатыбыз бар. Дүйнөдөн өтүп кеткендерге да лицензия бересиз? Ошолор дагы жок. Лицензия реестр боюнча 4600, бирок иштеп аткан адвокаттар 3775 республика. 3771 иштеп аткан. Калгандары токтотулган. Убактылуу жумушчу топ кезинде салык кызматынын жетекчилерин чакырып тактадыңарбы? Ушу 3771 киши канча подоходный налог жалпы салык төлөшкөн суммарно? Жумушчу топ. Спормайт, ушул сунуш салык боюнча болуп атканда биз ошол бул жерге кирген адвокаттар башкалар менен отуруп, бирок салык кызматы чакырылган эмес, бирок принципиалдуу суроого ошол жерде адвокаттардын бирөө да салык төлөбөй турган мойнуна алган да. Значит, моундай, булар буга чейин 1 сомдон налог төлөбөй келген. Туурабы? 1 сомдон налог төлөбөй келген. 3771 киши ушу сиздерден лицензияны алып алып туруп, адвокаттык деятельностун жүргүзүп атып, бирок мамлекетке 1 сомдо налогун төлөбөй, наоборот, кээ бир адвокаттар сот менен прокурорго ортомчу болуп, коррупциялык элементтерди түзгөнгө жардам берип жүрүшкөн. Бул бир. Аны эмне жашасыңар? Экинчи маселе. Ошол эле адвокаттар бир соттордун бир көмүскөдөгү жардамчылары болуп калган. Жалган айтпайм. Туурабы? Же калп айттым. Коомчулукта болуп келген нерсе. Буларды мен оюмча ошо мамлекетке налог төлөй турган кылып, бирок ошол эле убакта карапайым калк кыйналбаш керек. Булар бизге налог киргизди депутаттар деп туруп, эртең жана мурда 5000 сомго услуга көрсөтө турганды булар 10 000 сомго чыгарып алышы мүмкүн. Же болбосо 10 000 сомдук услуганы жаран жана Гүл Ахматкуловна туура айтты, акыркы буюмун сатып, жана үмүттүү адвокат болот дагы, ошол адвокатка болгон каражатын берип, ал адвокат ал жерде отуруп алып, жанагы кээде мыйзамды түшүнбөгөн жарандарыбыз бар. Оп-оңой элеп, жакшынакай административдик штраф менен чыгып кете турган кишилерди как убийца катары коркутуп коюшат кадимкидейчи. Ошондуктан бул жерде аябай мындай детально иштешибиз керек. Урматтуу коллегалар, мен сиздерди чакырып кетем, мону колдоп берип коем. Рахмат.